азыр Диярбакырдагы дагы бир тарыхый маанилүү жерлердин биринин алдында турабыз. Бул жер Зерзевен сепили деп аталат экен. Жүрүңүздөр, анда бул сепилдин тарых таржымалына токтолсок. Зерзаван сепили Диярбакыр менен Мардиндин ортосундагы Чынар районунун Демир Өлчөк кварталынын чегинде жайгашкан тарыхый имарат жана аскердик отурукташуу борбору болуп саналат. Ал Диярбакыр Мардин автожолунун 45-километринде, жолдон 124 метр бийиктикте таштак дөбөдө жайгашкан. Перс доорунда жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн пайдаланылган деген тарыхый маалыматтар бар. Учурдагы изилдөөлөргө караганда сепил 3-кылымда колдонулган. Конуштун дубалдары жана курулуштары 527-565 жылдары Юстиан бир доорунда оңдолуп, кээ бир курулуштары кайра курулуп, азыркы абалына келтирилген. Бул жердин кайсы жылы курулгандыгы тууралуу так маалымат болбосо дагы тарыхый маалыматтарда бул жердин Ассирия доорунан бери бар экендиги айтылат. Ошондой эле бул сепил Перс доорунда да колдонулган деген болжолдор бар. Рим империясынын тушунда чек ара гарнизону катары колдонулган. Диярбакырдагы эң маанилүү сепил 2020-жылы дүйнөлүк мурастардын тизмесине киргизилген. Бул тарыхый жер 639-жылы ислам аскерлери тарабынан аймакты каратып алганга чейин маанилүү жай катары саналган. Дубал менен курчалган конушта коомдук имараттар, турак жайлар жайгашканын архитектуралык урандылардан байкоого болот. Ошондой эле аймакта суу сактагычтар, жер астындагы чиркөө, жер астындагы баш калкалоочу жайлар бар болгондугу аныкталган. Зерзаван сепили аскердик конушу, жер астындагы жана жер үстүндөгү курулуштары менен дүйнөдөгү эң жакшы сакталган Рим гарнизондорунун бири жана адамзатты маданий өнүгүүсүн түзгөн ар кандай маданий ишеним фазаларынын изин алып жүрөт. Мында сакталган байыркы заманга таандык архитектуралык курулуштардын урандылары өз доорунун бардык өзгөчөлүктөрүн жана технологиялык өнүгүүлөрүн чагылдырат. Бул жерде бүгүнкү күнгө чейин Римдин чыгыш чек арасындагы жалгыз Митра храмы жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп турган бул кудук байыркы зержавандыктардын таза суу ала турган жери болгон. Ушул жерге жергиликтүү калк үчүн таза суулар топтолуп, элдин сууга болгон муктаждыгын жоюп турган. Ал эми бул жер болсо диний жөрөлгөлөрдү жасай турган сыйынуучу жери болгон. Атым Шериф Сааба. Өзүм Истанбулда жашаймын. Мардинди жана Диярбакырды кыдырууга келдик. Буга чейин биз турган жердин сүрөттөрүн социалдык тармактардан гана көрчүмүн. Абдан эски жана кереметтүү жер экен. Баардыгыңыздарды келип көрүүгө чакырамын. Сепилдин ичинде орун алган конуш сууга бай болгондуктан жоокерлер гана эмес, карапайым калктагы жашоосун уланткан жер болгон. Алар отурукташып, дыйканчылык менен алектенишкен. Атактуу дубалдар Рим чек ара гарнизону катары көптөгөн Рим сасанилердин күрөшүнө күбө болгон. Ислам аскерлери тарабынан каратылгандан кийин Зерзаван жайгашкан аймак өзүнүн геосаясий маанисин жоготкон. Мындан улам бул аймак 1890-жылдарга чейин убактылуу баш калкалоочу жай катары кызмат кылган. Ушундай маанилүү тарыхка ээ болгон Түркиянын Диярбакыр шаарында жайгашкан Зерзаван сепили ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген.